Бул Айпери Мамытова. Ал жолдошун жоготконуна ызаланып ыйлап жатат. Айпери Мамытова камерага сүйлөп бергени макул болбогону менен жүзүн ачык тартууга уруксат берип, жолдошун жоготкону ага чоң сокку болгонун, мындан улам ал көз жашын токтото албай жатканын айтты. Айтымында жолдошу 15 күн дарыгерге кайрылбай үйдө жата берген. Дарыгерлердин жасаган аракетине карабай ал жолдошунан айрылып калган. Бул обсервацияда ооруп дарыланып жаткандар ар кандай жолдор менен бул жакка келип калгандар. Алардын тагдырлары да ар башка. Кээ бирлери обсервацияга убагында кайрылган болсо, кээ бирлери кеч кайрылышкан. Дарыланып жаткандар бул жакка келгендеги абалдарына салыштырмалуу азыркы ден соолуктары жакшы экенин айтып беришти. Бейтаптардын бири Бориса Оморова. Ал бул жакка келгенде өлөм деп ойлогомун, өмүрүм бар экен деп буларды айтып берди. Мен эми бул башталганда биринчи эле бул тамагыман башталган. Анан мен кичине эле грипп болуп калдым го деп үйдө 3 жума жатып калдым. Анан 3 жумадан кийин температурам деле болду бир аз. Аппетитим эметип, жытым жоголду. Анан эле ойлоп калдым, ушул анан рентгенге тартсам эле уже пневмония деп айтышты. Анан ушул жерди макташты негизи. Ушул жерде жакшы карайт врачтар, жакшы дарыны без конца бесплатно лечить этет дегенден, ушул жака балдарым атайын Сокулуктан деле алып келишти. Анан ушул жака келгенде эле жакшы кабыл алышты. Ушул күндүр түндүр ушул жерден врачтар чыккан жок. Медсестралар биянан кирет, биянан чыгат. Убагында дарысын берет. Убагында ушунчалык абдан жакшы кабыл алышты. Мен ошолорду көрүп алып эле ыраазы болуп, өзүмөн өзүм уже жакшы боло баштадым. Чынын айтканда, үзгүлтүксүз дарыны берип турушту. Эми баягы жетпеген дарысын, конечно, алдык. Анан ушу алалы десек, аптекаларда бүт кымбаттатып жиберди дарылардын баарын. Билбейм, эми ушундан пайдаланып жакшылык көрөбүз деп байыбыз дегендерге мен алат эле айтам ошолорго. Анан ушул экинчи мен ушу Кыргызстан элине айтарым ушул оорушпасын эч качан, балдардын жакшылыгын көрсүн, ушу жаштар оорубасын, тилегим эле ушул врачтар оорубасын. Булардын кетесин көрүп момундай тердеп, эметкенгер ичинген ушундай эметесиңер сыртынан чыгара албай ий алам. Жакшы деп аракет кылам, ушуларда жакшы оорушпаса экен деп. Өздөрү бүт бир сыйрадан ооруп чыгышыптыр. Азыр жакшымын, эми кечинде келгем аябай эме болуп, мындай шалдырап, алым куруп, аз деле бир аз бар, бирок эми келериме эле жакшы, уколдорду сайышып, жакшы караштырат, аябай ыраазы болдум мен эмегечи. Чем мына государственныйга караганда өзүбүздүн поликлиникага барсак, мисалы, жакшы элесиң, нормальныйсың деп койгон да врачтарчы. Рентгеним вроде нормально чыккан, анан КТКдан кичине процент деп. Жакшы элем, температурам жок. Ден соолугум жакшы эле, азыр жаңы эле келип жаттым. Ошо кечинде кичине температура болуп, давлениям көтөрүлгөн, анан кийин балдар бул жакка алып келип жаткызышты. Азыр жакшы укол алып атам мына. Жакшы. Өзүңүз качандан бери ооруп аттыңыз эле? Өзүм 10 күндөй болуп калды. Айылдан укол алып аткам, укол алып кече бүткөзгөм. Анан кечинде эле кайра ошонун температура болуп чыктым да. Рахматовичтан башка эчтеке айтпайбыз. Жакшы кыздар экен баары тең. Врачтар баары карап атышат. Нас кормят. Уколы делают, все хорошо, нормально. Келгениме 5 күн болду. Бүгүн жакшы болуп калдым. Бул жакка келгенде кандай элеңиз? Абалыңыз кандай болчу? Оор эле болчу, аябай. Кечки жөтөлүп, денем баары эме температура болуп, катуу эле ооруп келгем, жакшы эми. Кудай буйрса жакшы болуп кеттим. Биз барган Жал Кичи районунда жайгашкан Ынтымак мечит стационары мындан 1 ай мурун 80 бейтапка ылайыкташылып уюшулган. Биз стационарда болгону 29 бейтап калганына күбө болдук. Бул албетте бейтаптардын азайып, ден соолуктары жакшырып бара жатканынан кабар берет. Мен Калабалтадан келип бияка жатам да. 8 күн болду. Биринчи келгенде эле аябай капкара болуп келгенде чайнаса. Башым баян жарылып, көкүрөгүмөн дем ала албай. Анан ичимен дем алчумун да. Көкүрөгүмөн дем алсам эле кысылып эле ак какырык чыкчу да. Анан буяктан 3-4 жериме укол сайышты. Анан күн сайын капельница, эртең менен кечинде капельница оятып, дары берип атып, эми Кудайга шүгүр, эми азыр басып калдым. Басып разминка жасап атам.
Анара Чилетирова 1 айдан бери ыктыярчы болуп иштеп жатат. Ал бул убакыт аралыгында ар кандай тагдырларды көргөнүн, 1 ай ичинде 200гө чукул бейтап сакайып үйлөрүнө чыгарылганын айтты. Айтымында өлүм учурлары да катталбай койгон эмес. Ал учур ал үчүн өтө оор болгонун төмөнкүчө айтып берди. Жалпы элдин күчү менен, элден элге дегенде элдин күчү менен ушу биздин стационардык больница ачылып калды. Мына иштегенине 1 ай болду. 1 ай болду. 1 айдын ичинде 200дөн ашык биз бейтаптарды жакшынакай сакайтып үйүнө жөнөттүк. Бул биз үчүн абдан кубанычтуу, жакшы нерсе да, жакшы позитив маанайда биз баарын узатып аттык. Алардын каалоо тилектери, алардын ушу биздин ыктыярчы балдар деп айтсак болот. Анткени медобразованиясы жок жана санитарлар ушундай келишти, бул жерге кандидат наука келди, заслуженный келди, депутаты келди, ушулардын баары ыктыярчы болуп иштеп жүрүштү. Медперсонал, медсестры, медбратья, врачтар өздөрүнүн жаштыгына карабай ушунчалык ушул жерде өзүн толугу менен чогултуп, башкача өзүнчө протокол, өзүнчө схема түшүп, өзүнчө система түшүп, ошол менен бейтаптарды бизди дарылап, жакшынакай сакайтып чыгарып атышты да. Андан сырткары психолог катары психологдор иштешти. Биринчи өзүм баш болуп, анан кийин ар бир биздин медперсоналыбыз аларды жөн эле келип капельницасын уколун сайып койбостон, аларга гимнастиканы да жазатып, аларга полностью бий дагы, музыка да коюп беришип, бийлетишип, ушундай жакшы нерселерди чогуу жаңы киргиздик да. Тилекке каршы врачтар деле, биз деле жана всемогущий эмес экенбиз. 3 бейтапты жоготуп алдык. Ал 3 бейтап жоголмогон эмес, эгер үйүндө 10-15 күндөн жатып албаса. 10-15 күндөн жатып албаса, мына кечегиде мен өзүм күбө болдум. Мен буга чейин экөөнү да ушундай болуп кетти дедик. Бир апа жашы дагы аныкы бир топ 84-төгү апа болчу. Дагы бир Түрк улутундагы байкебиз ал деген үйүнө жатып алып, в последний момент келип калды. 2 күнүн ичинде күйүп кетти да. Стационарда дарылар бейтаптарга акысыз таратылып, азыркы тапта дары жана кийим-кече жактан муктаждык жок. Стационардын дарыларын көзөмөлдөгөн Гүлмира Салымбекова кээде айыкканына ыраазы болгон пациенттерде дары алып берген учурлар болот дейт. Бул жерде дары-дармектер жана сис формалар баардыгы жетиштүү. Дары-дармектерден бизге Фомстан кичине келет. Андан бөлөк демөөрчүлөрдөн көбүрөөк жардам болот. Баардык дарылар бизде бар. Клексан, гепарин, антибиотиктер баардыгы жетиштүү. Ооруларга баардыгын биз бекер дарылайбыз. Дагы бул жакта жаткан оорулар дарыланып чыгып баратканда ыраазычылыгын билгисип, эмне дарыңар жетпейт, жардам беребиз деп, дагы өздөрү бизге жок дарыларды, түгөнүп аткан дарыларды алып берген учурлар да болот. Бизде азыр левофлоксацин бар, жетиштүү левофлоксацин, аскорбинка бар, основной керектүү дарылардын баардыгы эле бар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз кызыл аймактан чыктык. Жаңы эле кызыл аймакта негизинен 2 саатка чукул убакыт кармалдык. Бул убакыт аралыгында бизге дем алуу дагы абдан кыйын болуп жатты. Себеп дегенде биз өзүңүздөр көрүп тургандай мондай сис формасын кийип жүрдүк. Чындыгында бул жакта иштеген дарыгерлерге өтө эле кыйын экен. Анткени алар бул форма менен 6 саат алмашпай жумуш кылышат экен. Мен азыр чечип көрсөтөм сиздерге кандай тердеп кеткенин. Өзүңүздөр көргөндөй мен денем бүт тер каптады. Борбор калаада бейтаптар азайгандыгына байланыштуу убактылуу ачылган күндүзгү жана түнкү стационарлар катарынан жабылып жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы айтат. Бирок бул жабылууну толук жабылды деп түшүнбөө керек дейт мэрдин кеңешчиси Гүл Алмамбетова. Анткени оору толук токтой элек. Биз ар дайым даяр турушубуз абзел дейт ал. Негизи Бишкек шаарында илдет аябай күчөп турганда 4-июлдан бери баштап стационарды ачтык. Баш аягы 13 стационар ачылган. Анын ичинен 10 күндүзгү, 3-өө түнкүсү болду. Мына мурдан күндөн бери баштап бизде ушул кайрылуулар абдан азая баштады. Азая баштагандан бери азыркы учурда 3 стационарыбыз, бир түнкү бул Кара Жыгачтагы Салтанат мурунку тойканадагы, анан кийин 2 күндүзгү бул Сейтек мектебинде Туңгуч Кишира районунда, анан кийин Жалдагы 95-мектептеги күндүзгү стационар жабылды. Бирок бул жабылды деген туура эмес, бул консервация болду. Анткени баягы медициналык жабдык, дезинфекциядан өтүп, керебеттердин баары тең желип турат. Анткени баягы
эс алуудан келген шаар тургундар болот. Бул абал туруктуу эмес. Ооруну биз аягына чейин жеңген жокпуз. Оорулар баягы жуккан учурлар дагы эле болуп жатат. Ошондуктан биз азыркы учурда консервация менен эле туруп турабыз. Биз тараптан пандемия башталганда катачылык көп кетти. Бул үчүн кечирим сурайбыз. Мындан ары каталык болбойт. Биз жакшы даярдандык деп кошумчалады Алмамбетова. Тажы тумоо бизди кайрадан Бишкек шаарына кайрадан каптап, ушул күзгү сезонду кайрадан ачса, ошолго биз даярбыз. Баягыдай июлдун башындагыдай көп нерсе катачылык менен жасалды. Анын катанын баардыгын мойнубузга алабыз, элден кечирим сурайбыз. Бул иш пандемияны баштан эч ким өткөзгөн эмес. Мунун тилин эч ким билген эмес. Ошондуктан жоготуулар болду, өкүнүчтүү жоготуулар болду. Бирок мэрия тарабынан баардык даярдык жумуштарынын баардыгы даяр. Ошол күндүзгү стационарды дагы мэрия өзү эле ачып койду. Ошол мэрия ачары менен абдан эле көп көмөк болду, жардам болду, бир топ өмүрлөр сакталды. Башында катуу көп ачылып кеткенде кезек болуп калды. Ошол кезекти азайтыш үчүн ар бир райондо да кошумча 2ден 3төн ачылган. Ошондуктан азыркы чоң стационарлар толук ошол муктаждардын баарын тең жаап койду. Анан кийин аркы жумада ошол консервация болгон стационарда бир күндүн ичинде 10 кишиге жетпей калган. Ошондуктан ошончо дарыгерлерди кармабай, аларды да эс алдырыш керек. Биздин негизги азыр даярдык ишибиз бул биринчиден биздин дарыгерлерибизди айыктырып, реабилитация кылып, аларды эс алдыруу. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.